Кымбаттуу көрүүчүлөр, угуучулар, кубанычтамын сиздерди кайрадан ушул видео аркылуу байланышта болгонума. Акыркы күндөрү көбүңүз окшош эле бир суроону бергендиктен ушул видеону чыгарганга түрткү алдым. Ошол суроону окуп берейин. Бул жерде мындай дейт: мен жакшы эле бир ишти баштаймын, бирок аягына чыгарбайм. Ошентип отуруп өзүмө ишеним жоготуп, жана жакындарым дагы шылдыңдап күлүп, сен бир нерсени баштайсың, аягына чыкпайсың деп жатышат дейт. Жакындарыбыз кээде бизге жардам бере атабыз деп ойлошот, бирок чын келгенде көпчүлүк учурда биздин көңүлүбүздү чөктүрүп коет. Тилекке каршы. Рахмат, чоң рахмат ушундай сурооңузга. Бул суроого жооп бергенге аракет кылам, түшүндүрүп бергенге, ачып бергенге. Достор, лайк басканды унутпайбыз. Мен үчүн, мага жазылганды унутпайбыз. Жана комментарий сөзсүз жазып коюңуз. Бир-эки сөз болсо да, сиз мисалы 1 мүнөт убактыңызды коротосуз мага. Мен сизге ушундай видеолор даярдаш үчүн 1 күн, 2 күн, кээ бир күндөр 3 күнгө чейин узарат. Билесиздер, жазып, сценарий, андан кийин сүйлөп, андан кийин монтаждап, андан кийин YouTube'га салып, ошондуктан үмүттөнөм. Мага лайк басып, жазылып, 1-2 ооз комментарий жазып, дагы башка тааныш туугандарыңызга менин видеомду жөнөтүп койсоңуз, мен абдан кубанычта болом. Анда эмесе баштайлы. Мен дагы кофем даярдап келдим. Сиздер менен пикир алмашканча кофе ичип, жана ушул сурооңузга жооп алабыз. Негизи көп маалымат жана бир нерсени кылгыс келбей, эң негизгиси биздин мээбизден келет, туурабы? Ошондуктан биринчи кезекте мээнин функциясын билип алсак, бизге көп нерсе айкын болот. Мисалы, мээнин эң негизги функциясы бул бизди коргоо экен. Ошондуктан ар кандай маалыматты укканда, көргөндө, кабыл алганда бул туурабы, туура эмеспи, кооптуу, коопсузбу, керекпи, керексизби деп мээ талдап турат экен. Элестеткиле, бир мисал катары, биздин башыбыздын ичинде көп бөлмөлөр бар. Каймана мааниде сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ушул образды колдонуп атам. Анан бир маалымат келгенде же бир нерсени кылганда, мээ дароо эле ар бир бөлмөнүн аты бар, ошол бөлмөгө жөнөтүп коет. Анан бир күнү эле бир жаңы маалымат келди. Ошол маалда мээ бул жаңы маалыматты кайсы бөлмөгө салаарын билбей, шек саноо деген бөлмө бар. Ошол шек саноо бөлмөгө жөнөтүп коет. Бул маалыматты талдап чык, кайсыл бөлмөгө жөнөтүштү, анан мага айтасың дейт. Албетте, шек саноо эмне кылат? Бул маалыматты жараксызга чыгарып коет. Ошондуктан жаңы жерге коюлуш үчүн биз бир нерсе кылышыбыз керек. Изилдөөчүлөрдүн айтымында адам бир нерсени күнүгө 21 күн бою жасаса, анда ийгиликке жетет деп. Көрсө, 21 күндөн кийин мээ ал маалыматты кабыл алат экен. Бул маалымат коопсуз экен деп, ал маалымат үчүн өзүнчө бөлмө ачып, ошол бөлмөгө киргизе баштайт экен. Ошондуктан эмне гана иш баштабаңыз, бизнес болобу, эртең менен туруп көнүгүү жасоо болобу, туура тамактануу болобу, чет тилин үйрөнүү болобу, 21 күн бою тынбай, аз-аздан жасай берсеңиз, сиз мээңизди көндүрөт экенсиз. Бирок менин да жекече оюм бар. Мен ойлойм, 21 күн эмес, 1 ай кармансак бир нерсеге, андан соң ал жакшы адатка айланат деп. Ошондуктан 21 күндө мээ түшүнүп, кабыл алса, ар жакта 10 күн ичинде адатка айланат. Адат бул жакшы нерсе, туурабы? Адат болуп калса, андан соң оңой ал нерсени жасоо, кылуу.
Ошондуктан бир ай бою бир нерсени кыла берсек, бул бизге өзүбүзгө өзүбүз жардам берген болобуз. Бул жагы сиздерге түшүнүктүү болду деп ишенем. Дагы бир жакшы кеңеш бар. Бул нерсени да кылып көрсөңүз болот. Бул өзүңүзгө өзүңүз мотивация же түрткү бергенге жардам берет. Анда сиз башкалардан, жакындарыңыздардан күтпөйсүз. Себеби башында жакшы эле баштайбыз, аягына чыкпайбыз дегенде жолдо баратканда тоскоолдуктар бар, кыйынчылыктар бар. Ошол биринчи эле кыйынчылыкка кездешкенде эле биз дароо эле таштап коебуз. Меники эмес окшойт деп жыйынтык чыгарып коебуз. Мага болбойт окшойт, мен кыла албайт окшоймун деген жыйынтыктарды чыгарып коебуз. Ошондуктан жан дептериңиз болсо абдан жакшы болот. Жан дептериңизге жатаарда бүгүн мен бул нерсени мындай кылып жасадым деп жазып койсоңуз. Мындайча айтканда отчет берип өзүңүзгө өзүңүз, кандай өттү, кандай болду ошол жасаган нерсеңиз. Эртең менен турганда жан дептериңизге жазсаңыз, бүгүн мен бул нерсени оңой эле жасай алам деп. Өзүңүзгө ишеним, өзүңүзгө жолдоо, көрсөтмө сыяктуу кылып жазып койсоңуз. Кыскача бир эле фраза, буну мен бүгүн оңой эле жасай алам деп. Кечинде кайта жатаарда талдап чыгыңыз. Ооба, оңой сыяктуу болду окшойт, бирок мындай кыйынчылыктарга туш болдум, мындай тоскоолдуктар болду. Алар мындай деп жазып койсоңуз, ошол маалда бул мээ анализ жүргүзүп жаткан болот. Сиз дагы өзүңүз жазып аткан маалда анык болот. Кандай жүрүп атат иш, эмне болуп атат деп. Андан соң эртең менен мотивация берип аткан болосуз, кечинде отчет жазып аткан болосуз. Ошентип өзүңүзгө түрткү бере бересиз. 5 күн өттү, 10 күн өттү, 20 күн өттү, мен жасай алдым деп анан кубанычка бөлөнөсүз. Мындан тышкары жакын досуңуз, ишенген досуңуз, жакын адамыңыз болсо, ал менен да сүйлөшүп койсоңуз. Кээ бир күндөрү сурап турсун. Баягы баштаган ишин кандай жүрүп атат, эмне болуп атат деп. Бирок чын ыкыластан, чын жүрөктөн сизге жардам бергиси келген адам болсо, абдан жакшы болот. Ал адамга айтып берип жатып, дагы сиз дагы ошол ойду бекемдейсиз акылыңызда. Дагы ошол ойго бекем карманганга түрткү аласыз. Бул жакшы нерсе. Бул ушундай кеңештер. Дагы бир кеңеш, бул сиз баштаган иш каалоо боюнча калып калбаш керек. Ал баштаган ишиңиз максат болуш керек. Ошол туурасында бул жакка мен буга чейин бир видео жасагам, чет тил үйрөнүү боюнча, бирок ал жакта принцип кайсы гана иш болбосун колдонсоңуз болот. Бул жакка коюп коем. Эмне себептен каалоо максатка айланыш керек? Себеби каалоо тез эле келет, тез эле кетет. Жок болуп кетет. Ошондуктан ал каалоону биз жазуу түрүндө максат кылып койсок, мисалы, максаты эртең менен эрте туруп көнүгүү жасоо деп жазып койсоңуз, андан соң бул максатка кантип жетиш керек? Бир нече кадамдар керек, бул максатка жетиш үчүн. Бул максатты 31 күн жасаймын деп жазып, саат мынчада турамын. Ан үчүн кечкисин бүт кие турган кийимимди даярдап коемун көнүгүү үчүн. Достор, ушул видеодогу кеңештерди колдонуп көрүңүздөр. Бирок жеке жардамга муктаж болсоңуз, мен коуч катары жана менин коуч сессияма кош келиңиз. Кененирээк, тереңирээк, ички тоскоолдуктар, сырткы тоскоолдуктарды талкуулап чыккандан кийин, алар менен кантип күрөшүштү билгенден кийин сөзсүз максатыңызга жетесиз.
Анда мен менен байланышта болуш үчүн ушул видеонун астында Telegram болобу, WhatsApp болобу, Instagram болобу байланышка чыксаңыз болот. Сизди көргөнүмө кубанычта боломун. Бир аз корутундулап кетсек. Демек, менин функциясы бизди коргоо. Ошондуктан жаңы нерсе баштаганда, жаңы нерсени кылганда бир аз өтпөй эле таштап койгонуңуздун себеби мен буну кооптуу деп көрүшү же ишениши мүмкүн. Экинчиси, биринчи тоскоолдукта же биринчи кыйынчылыкта шек саноо пайда болуп, өзүбүзгө өзүбүз ишенбей аны таштап коебуз. Аны үчүн кайсыл техниканы колдонушту мен сиздерге айтып кеттим видеодо. Үчүнчүдөн максатка айландыруу. Каалоо боюнча калып кетсе, анда биз ийгиликке жетпейбиз. Эгер максатка айланса, максат коюлгандан соң сөзсүз датасы коюлат, сөзсүз эмне иштерди жасайсыз, жазылат. Андан соң бул иштин аягына чыгасыз. Кымбаттуу достор, дагы бир лайфхак. Сиз менен келишим түзүп алсаңыз абдан жакшы болот. Мисалы, убада берип, 21 күндөн кийин мен сөзсүз өзүмө белек аламын. Эмнени жакшы көрсөңүз, ошону алыңыз. Же каяка барганды жакшы көрсөңүз, ошол жака барыңыз. Андан соң сиз аны белек менен бергениңизди сезип, көрүп, эмоция менен кубанычка бөлөнгөндөн кийин, андан ары да жаңы максаттарды койгонго, жаңы нерсени баштаганга, жана бир нерсени аягына чыгарганга чоң түрткү жана жардам болот. Мына достор, ушундай маалымат менен сиздер менен бөлүшкүм келди. Үмүттөнөм сизге чындап эле сурооңузга жооп алдыңыз деп. Жана рахмат мага ушундай суроолорду берип жатканыңыздарга, кубанычтамын, мага ишеним артатканыңыздарга. Мен да окуган, билген, өзүм колдонуп көргөн нерселерди гана сиздерге берип жатамын. Анда эмки көрүшкөнчө, эгер суроолоруңуз бар болсо, ушул видеонун астына комментарийге жазып койсоңуз, ким билет, бир күнү сиздин сурооңузга дагы мен жооп даярдап ушундай видео чыгарамын. Görüşkünce.